Кездемелерди Индиядан келген кездемелер ошо Бишкектен алам негизи. Фарида Томиева Алапка районунун Көксерек айылынын тургуну. Ал кесиби боюнча дарыгер, бирок 4 жылдан бери шырылган чапандарды, башкача айтканда, ата-бабаларыбыз кийип келген кийим кечелерин, үйгө керектүү буюмдарды тигүү менен алектенип келет. Булардын бардыгы ошол табигый кездемеден, пахта кездеме, ичине дагы пахта коюлуп, колдо шырып чыгабыз. Момундай чапандарды болсо азыр Германияга заказ беришти. Эркектердин ушундай чапандарын. Буларды болсо ошол саймаларын колдо саябыз. Азыр машинканын саймаларын бизде азыр талап жок болуп калды. Колдун саймаларын баалашат. Фарида айым жергиликтүү кыз келиндердин башын бириктирип, седеп деп аталган тигүү цехинда түзгөн. Бирок имарат маселеси чечилбей, азырынча баары өз үйлөрүндө эле тигүүчүлүк менен алек болуп жатыптыр. Москвага болуп атат, бирок ошо ишканам кичине суук болуп, анан ремонту түшүп калганына байланыштуу ошого жетишпей турабыз. Кыздардын машинкаларды үйлөрүнө таркатып берип, кыздар үйлөрүнөн иштеп атат. Мен өзүм дагы үйдөн иштеп атам. Ошо эмнеге заказ кылышты Москвага мисалы? Чапандан. Чапандан канча даана? Ушундай чапандан канчаны болсо деле алабыз дейт. Аякта кыргыздардын базары ачылган экен. Ошол жака былтыртан бери заказ берип атышат, бирок мен өзүм жетишпей турам да азыр. Элеттеги ишкер айым чебер кыздары менен өндүргөн кийим кечелерин соц тармактар аркылуу сатат. Ошондуктан да Орусия, Германия сыяктуу өлкөлөрдөн да буйртма бергендер арбын. Фейсбуктан өзүмдүн баракчам бар, ошол аркылуу Москвага заказ буйртма болуп атат. Анан тааныштар аркылуу бирөөгө бир чапан тигип берип койсом, андан көргөндөр менин номерлеримди алып чалышып, жолугуп, ошентип Бишкектен, Оштон ошол тааныштар аркылуу буйртмалар болуп атат. Германияга жакында эле Жалал-Абадтан, Жиядан уюштурган семинарга бардык эле. Ошол жерден мен мода көрсөтүү, мода показ кылып келдим өзүмдүн тиккен чапандарым менен. Учурда Көксерек айыл аймагы тарабынан атайын тигүү цехин куруу үчүн жай ажыратып берилген. Эми жаз келиши менен ал жерге 30дай адамды жумуш менен камсыздоочу ишкана курулат. Анын арты менен жумуш орундары гана көбөйбөстөн, чет өлкөлөргө сатылуучу кийим кеченин көлөмү да көбөйөт деген ишеним бар. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.